Арбагыла, мен көптөн бери айткым келип, бирок унчукпай бушайман болуп жүргөн бир маселе жөнүндө бүгүн кеп салып койбосом болбой калды. Эл ойгонуп, бул маселе өзүнөн өзү чечилеби десем, теңирден тескери кетип бараткандай. Мындайды кыргызда göтүнөн кетти деп койчу эле. Айтайын дегеним, шаарыбыздагы жанагы кафе, ресторан, ар кандай дүкөн кызмат көрсөтө турган мекемелердин аталыштары, мындайча айтканда, кыргызча бир ат таппайсың го чиркин. Кээ бирөөңөр айтасыңар азыр туруп алып, коп, сен куру патриоттон болчу, андай мындай депчи. Мага чынында Бишкек үчүн жаман көчүп күйүп турат да азырчы. Просто жан өрттөнүп атат да. Көңүл бөлүп карап көргүлөчү. Өз тилибиз байкуште Бишкектин сыртында тебелендиде калган. Башка тил келип бийлеп, борборубуздун так ортосунда туруп алып, талтаңдап таңсыга түшүп жүргөн кез азыр. Байкуш кыргыз тилим көздөрүн жалдыратып, томсоруп, талаада жалгыз калган ботодой болуп боздоп турат. Анысы аз келгенси кээ бир кыргыздар өз тилин чанып, да, если на кыргызском назовем, товар өтпөй калат. Андан көрө давайте по-другому назовем, тогда наш бизнес будет процветать дегенде байкуш кыргыз тилим ой, жаны күйгөндөн жерге эле киргиси келип кетет го. Кээде сейилдейин деп көчөгө чыгып, ошондой атала шатала аталыштарды көргөндө, көңүлүм өтүгүмө тыгылып, жүрөгүм сыгылып жаман кыйналып кетем да. Өз тилим үчүн, ушунчалык жан күйүп кетет. Ошол үчүн мына азыр силерге кайрылып турган кезим. Кыргызым, өз тилибизди өзүбүз коргобосок, башка бирөө келип тилибиз үчүн туруп береби? Албетте жок, бул турган иш. Ошондуктан ойлонолу.